Комуз. Кыргыздын дүйнө таанымы, кулк мүнөзү, ой тилеги, санаасы комузуна катылган. Далай сыр, далай муң көөдөндөн сызылат. Карт тарыхты баяндап, санжыра санатын, ый муңун, кубанычын да, мүдөөсүн да боюна батырып, бир караган жанга эң жөнөкөй көрүнгөн ушул аспап бабаларыбыздан калган улуу таберик. Улуу комузчулар Тайтеке, Серкебай, Байкабыл, Жантакбай, Айдаралы, Ниязалы сындуу комузчулардан соң Токтогул Сатылганов, Атай Огонбаев, Карамолдо Орозов, Шекербек Шеркулов, Ыбырай Туманов, Мейликан Козубекова, Асылбек Эшмамбетов, Жумалы Сейдалиев, Асанбек Кыдырназаров, Болуш Мадаземов, Нурак Абдрахмановтар мындан кийин да жер үстүндө кыргыз аман турганда эч убакта жоголбой муундан муунга өтчү көөнөргүс рухий мурастарды калтырып кетишти. Көөдөндөгү ызасын, асыл тилегин, бар кубанычын Кожокмат ата комузу аркылуу бөлүшүп, сан түркүн кайрык издейт. Кожокмат атабыздын комузга болгон дилгирлиги абалким атасынан өткөндүр. Мен атам кичине анча-мунча комуз черчи экен. Анам бул атасына окшоп комуз чертет. Деп эле мен эчтеке деле билчү эмесмин. Комуз деген эмне экендери көп түшүнүгүм жок болчу. Анан ошентип мени өйдөлөп сүйө берер эле да. Анан комуз деген ушундай экен деп курайды кармап алып комуз кылып чертип, анан антип жүрүп ошо кызыгым ошондон артты. Комузга ышкы сарткан баланын андан ары музыка дүйнөсүнө болгон сапарын улоого жакын туугандарынын бири Эсенбек үйүнө келип, мандалинди таштап кеткени да себеп болду. Окей, Эсенбек деген агаларыбыз бар эле. Бизден бир 7-8 жаш улуу. Ошол үйгө келип мандалин таштап кетти. Анан өзү ошол негедир ошол мандалинди көпкө чейин алып кеткен жок. Ошол үйдө жүктүн үстүндө турат. Анан ошону кармап алып, бурап, кыңгылдатып, антип жүрүп, ошон менен ошондон көп нерселерди үйрөндүм. Анан кийин тиги эс тартып, тиги 7-8 класс болгондо мандалинди кадимкидей өзгө жашынакай үйрөнүп, жанагы агесте индиялык кинофильмдердин оғандары абдан кулакка жакшы болуп эме кылчу, ошолорду мандалинге жашынакай үйрөнүп алып, эл журттун көңүлүн ачтык. Анан ошентип райондук маданият үйүнүн артисттери бизди чакырып, колхоз совхоздорго барганда, тияка баяка барганда бизди комуз тиги концерттин катышуучусу кылып кабыл алып жүрдү. Анан ошондо бирибизди көрүп, балдар комуз чертет, бирөө жакшы жердейт, бирөө комуз жакшы жердейт. Ошентип жүрүп, ошондон уланып кетти. Огонбай, Жантакбай дегендин, Жантакбай комузчунун кызын алат. Жантакбай комузчунун эки гана кызы болгон, ак кыз, анан кийин Сагым деген. Ак кызды Огонбай алып, андан Атай Огонбай төрөлөт. Анан Атай Огонбай төрөлгөндөн кийин ак кыз бат эле качып болуп кетет. Анан качып болуп кеткенден кийин тиги Жантакбайдын колунда, тайнесинин колунда жүрүп чоңоет эме Атай Огонбай. Анан ошондо тиги Жантакбай көп комуз үйрөтпөгөн кыргыз киши экен, мүмкүн ачык үйрөтпөгөндүр, кирип чыгып жүрүп, ошондо жанагы Саадат Хакты үйрөнүп калган болуш керек. Кийинки жанагы грамм-пластинкаларда 67-жылга чейинки жасалган грамм-пластинкаларда Жантакбай деп ат жазылып жүрөт. Бирок обработка Ку Жантакбай, обработка Атай Огонбаева деп жазылып. Эми негизи ошол
жанагы Саадат Кактыны биз Жантакбайдын күзү деп чертсек деп мен элге жана комушчуларга анан жанагы комушчуна үйрөткөн окуучу кишилерге кайрылат элем. 1956 жыл. Кожокмат Абдыралиевте тагдыр Айтылуу Атай Огонбаевдин шакирти Залкар комузчу Мейликан Козубековага жолуктурду. Мына ошол күндөн тартып комузда кол ойното чертүүнү терең өздөштүрүүгө белсенди. Жылы биздин ошол маданият үйүнө Мейликан Козубекова деген bir жаш келинди алып келип, ушул киши эжеңер болот, Атайдын шакирти экен, комузду жакшы билет деп, ошо комузга шыктуу болгон балдарды үйрөтүүгө алып келиптир. Анан мен мурда мандарын чертчүмүн, комузду деле эме кылчу эмесмин, ошол жерде ар кимдин комузун эме кылып, комуз черткенге эме адалат кылып жүрүп, ошол кишиден Атайдын кыз кирбесин үйрөндүк. Мейликан Козубековадан. Анан ошо 1956 жылы 16 февраль бекен айы, февралда ошо республикалык конкурска ошо Атайдын кыз кирбесин оркестр кылып чертип келгенбиз. Комуздун сырын аңдап, аны дагы өздөштүрүүгө ай күндөр, жылдар талап кылынды. Мектепти аяктаган соң колхозду айдоочулук кесип менен 2 жылда иштеп, жогорку билим алууга Фрунзеге жөнөдү. Айчарба институтунда зоотехникалык факультетинде өттүм. Анан комуздук кичине анча-мынча өздөштүрүп калгам. Шаардык мыкты жакшы комузчулар менен эме алышып жүрүп, комузду бир топ иликтирип алдык. Анан 62-жылы бекен Кудай ошол 61-ci yıl aytkандай бүткүл дүйнөлүк 8-ci professorдун конгресси болду. Мына ошондо bir 20 комузчу талаш эметиге Фрунзе шаарынан бизге Москвага концертке бардык. Жогорку окуу жайлардан комузчулук өнөргө каныккан жалаң жаштардан турган топтун катарына кошулган Кожокмат Абдыралиев социалисттик өлкөлөрдү аралады. Топтун курамында филология илимдеринин кандидаты, белгилүү адабиятчы, профессор жана комузчу Санарбек Карымшаков да бар эле. Санарбек Карымшаков кийин 1962-жылы дагы Октябрь революциясынын 45 жылдыгына карата дагы Москвага 7 кыз 13 жигит балдар комуз чертип бардык. Ошонун ичинде Самара Токтокунова деген бар болчу. Как раз ошол Күрөңкөй атындагы эме окуу жайын бүтүп аттыр. Кожокматова Нуржамал деген, Кожокматова Нуржамал деген. Андан тышкары Маатбек Сулайманов, Жеңиш Шакыралиев, Каныбек Курманбеков жанагы асыр эме болду го.
Мына ошол жигиттер болуп эмеге барганбыз, ошо Москвага барганбыз. Институттун комшулар жетекчиси болдум. Ошол жерде балдарды комузга үйрөтүп, студент балдарды антиминтип, бешентип жүрүп анан окуп өтүп кеттик. Кийин чарбак аралашып, чарбак иштеп кеттик. Чарбак иштегенден кийин комуз кармаганга деле убакыт жетпей калат экен. Убакыт жеткен жок. Жалаң чарбанын иштери менен чапкылап, чарбанын иштери менен жүрдүк. Өз кесиби менен иштеп жүргөн кезде да элдик кароо сынактарга катышып, комузун колдон түшүрбөдү. Чарбада иштеп атабыз да. Анан Таласта 1979-жылы ал убакта Тогуз кайрык деген телеконкурс болчу. Мына ошого Шекербек Шерикулов деген аксакал жетекчилик келиптир. Ошол киши балдарга комуз үйрөтүп, теге Тогуз кайрыкка балдарды үйрөтүп атыптыр деп. Анан мага да чакырып келди. Анан мен да барып 1-2 күн кечигип бардым. Барсам, мурдадагы кичине чекесинде ал кишинин атын угуп антиминтип жүрчүбүз. Анан Шерикуловду мындай жакындан таанышканым ошондо болду да. Чөнтөгүндө дайыма толтуруп эме кылып алчу. Жана комуздун тегин. Анан балдарга бирден баягы комуздун тегин берчи, мен сенин тегиң начар экен, муну сен алып тигип деп. Анан мен баягы комузду берип атканын көрүп, шеке. Алдагы балдардын баарына эле берип атасыз, алдагы тегикти мага бериңизчи, мен мага эме кылып жүрөйүн деп. Эсесем анын комуздун баягы берип аткан комуздун тегин алып мага берди. Мен ушул тегикти кайсыл жылга чейин, ошо 23 жылга чейин мен алып жүрдүм. 1987 жылдын жай ортосу. 3 уктаса түшкө кирбеген окуя. Орду толгуз, оор жоготуу. Жалгыз уулу тынчтык чарба жумуштары менен Токтогул өрөөнүнө жөнөп, аттиң кырчын курагында 22 жашка караган кезде сууга чөгүп каза болду. Өмүрлүк жары Клара, кыздары Мира, Дамира, Элмира жана Гүлмира бул азапты аргасыз көтөрүп сыздашты. Мындай арманды, мындай азапты Кожокмат ата душманына да тилебес эле. Дал ошол кайгымын каптаган күндөрдүн биринде капилеттен кайрык келди. Кайрык олтурса турса кулагына жаңырат. Күндөрдүн биринде колуна комуз кармады. Ички ызасын, ыйын, арманын комузга айтып сырдашты. Буга чейин эч бир жерде укпаган ошол кайрык көкүрөгүнөн сызылып, комуз үнү менен кошо жаңырды. Жан дүйнөсү жабыркаган сааттарда жалгыз олтуруп, ошол кайрыкты кайрыганда азга көңүлү тынч алгансый. Обон. Эл арасында комузчу катары Токтогул Атай менен Шекербектин күүлөрүн кайрыган Кожокмат атаны Обон өзү издеп келди. Бул Обонго кандай текст ылайык? Китепке жакын жаны бир топ акындардын ырларына Обонун салып көрдү. Көңүл азга болсо да тынчысын, арманымды ушул кайрык, ушул Обон менен кайрып басайын деп Мидин Алыбаев менен Жолон Мамытовдун ырларына салып, эл аз чогулган олтуруштарда ырдап жүрдү. Арадан 2 жыл өткөн соң 1989 жылдын бир күнү Борбордон Талас шаарына Акбар Рыскулов баш болгон акындар менен кошо элдик дастандарды жаңыдан ырдап тааныла баштаган Роза Аманова келди. Алыстан келген меймандар бир үйдө сыйлуу конок катары олтуруп, эл арасынан бири Кожокмат Абдыралиевдин Обонун Жолон Мамытовдун тексти менен ырдап берет. Ошол жерде кызмат кылып жүргөн келиндердин бирөө бир ырдырдаптыр да, мен ырым ырдаптыр ошондо. Анан орасы жабышып отуруп, бул кимдин ыры? Деп айткан экен, ошол жерде бизде ушундай бир затейник бар, ошону деп, анан ошентсе анан эже мага эметип коюңуз деп анан ошол үйрөнүп атыптыр. Эртеси күнү, экинчи күнү райондогу эмеде жүрөк толкуйт. Адабый эмен
жыйынтыгы болуп мен кошо чакырып калышты, ошол жерден ырасам ана ошол жерден жылыптым. Анан мындай ошондон жетти экен, жетти бир жаш кыз келип, байка, сиздин обоңуз бар экен. Ошону мага ырдап берсеңиз. Мага жагып калды. Анан мен ырдап бердим. Эмне үчүн текстиңиз мындай моңдуураак тигиндей өтөт анан. Ошондо турмушта ушундай болот экен. Жашы 50-дөн жаңы ооп, күйүттүн күүсү менен уулу тынчтыктын элесине зар болгон атанын оону ошентип акын Акбар Рыскуловдун тексти менен Өрүк комуз деп эл алдында жаңырып калың журттун сүйүктүү чыгармасына айланды. Өрүк комуз дастанын кийин кыргыз эл артисти Орозбек Кутманалиев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев, ошондой эле Местан Исабековалар да элге алып чыгышты. Тагдыр сыноосу менен жаралган алгачкы чыгармадан соң Кожокмат Абдыралиевке экинчи кайрык келди. Асан Шыгаев деген бир журналист жигит бар болчу, ошону сагынып кеттим деген областтык газетке чыгып калды. Анан өзүндө да бук болуп, баламдын эмесин эме кылып, ошентип балам түшмө кирип ошентип бук болуп жүргөн учур болчу. Ошонун тексти жагып калган, ошо байланып сагынып кетти деген маанисине карата бир оон жараттым. Karanın еңсеп, қараңғы түнді жамылып, мен жүрем күтіп, күдерім үзбей қамығып. Күлгөнүң естеп, күйүткө жаным алынып, сағынып жүрем, сағынып жүрем, сағынып. Андан кийинки обон жандай көргөн жаркын адамым деп аталды. Кожокмат атабыздын акын Надырбек Алымбековдун сөзүнө жазылган Көңүл оту деген чыгармасы Малик Аликеевдин аткаруусунда көпчүлүктүн купулуна толду. Билдирбес канжар барбы кирпигиңде, билдирбей жүрөм үчүн тилип коймо. Кийин бул обонду ырчы аткаруучу Бакыт Акматов да зор кызыгуу менен аткарып келет. Көргөндүң адатың бар күлүп коймой, көңүлдүн бир билгенин билип коймой, билинбес канжар барбы кирпигиңде, билдирбей жүрөк үчүн тилип коймой. Жолукканда жоругуң бар күлүп коймой, жо алгырай ойлогонду билип коймой. Бөлүнү бузап кетсең мен турамын, бөлөктү көңүлүмө илип койбой. Бөлүнү бузап кетсең мен турамын, бөлөктү капармаң илип койбой. Башы
кеп өтүп кетсең күлүп жаным балбылдап карегиңден бийлик жаным сүйүүнүн кумар болсу сенде калып мен кетем сезимдерге бүлүк салып сүйүүнүн кумар болсу сенде калып мен кетем сезимдерге бүлүк салып Жылдыздай алтын казып үмүт жанып жылмайып күлгөнүңдү сүйүп калып өзүңдөн тутандырып алдым окшойт өчпөгөн көңүл отун бийик жагып өзүңдөн тутандырып алдым окшойт өчпөгөн көңүл отун бийик жагып өчпөгөн көңүл отун бийик жагып Бала күндөн мээнет менен агарып көгөргөн элдик өнөрпоз Кожокмат Абдыралиевде эми бир эле аруу тилек бар. 85 жашта туруп, ар күнү Кудайдан эл журтубуз ырыскыга мол болуп, жан дүйнөлөр жабыркабай, кыргыз жергебиз өнүп өсүп, эгемен турмушубуз менен кошо манасыбызды, комузубузду кылымдардан кылымга жаш муун эсен соо аманат кылып тапшырса деген ойдо. Ак тилектен ак никеге турдуңар ата бабаң асыл чебин курдуңар жаш жубайлар шаттык менен бакытка толуп турсун бөксөрбөстөн чыныңар жаш жубайлар күлкү менен бакытка толуп турсун ташып турсун бөксөрбөстөн чыныңар ширин болсун ар бир өткөн күнүңөр ширелишип бекем болсун сүйүңөр алган жарың жылайланбай көз жарып бакыраң көз бала болсун үйүңөр жылдан жылга бала басып этегиң бакыраң көз тили таттоо балдар болсун үйүңөр агын чачкан көгүн төккөн силерге ата эненин баркынаңдай жүргүлө алтын арыткан ак буураны жетелеп барчылыктын бакчасындай жүргүлө алтын арыткан ак буураны жетелеп барчылыктын токчулуктун бакчасындай жүргүлө Кудай таалам ишиңерди оңгыла Кут көлүнөң акку сымал конгула Куймулчак жеп
төрдө турган балпайым, куш уйкулуу карылардан болгула. Куймулчак жеп төрдө турган маңкайым, куш уйкулуу кадыр барыктуу карылардан болгула. Кадыр барыктуу карылардан болгула. Жаштык өттү. Күндөр биринин артынан бири зуулдап учту. Өмүрдөн мен кандай тыянак чыгара алдым? Ак ишимден баар таптым. Өмүрлүк жарым Клара менен балдарды тарбияладык, кыздарды узатып, небере көрдүк. Анан эле орто жолдо капилеттен кырсык тооруп, уулум тынчтыктан ажырап, энеси экөөбүз күйүткө күйгөн сааттарда комузум мага дем берип, оон чыгардым. Онго чукулоондорума калкым кандай баа берет? Бардыгына сиздер таразасыздар дейт Кожокмат ата. Бүгүнкү күндөрдө Кожокмат ата өмүрлүк жары Клара апабыз менен уулу Тайырдын сыйын көрүп, неберелери менен алек. Малик Аликеев аткарып жүргөн кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуевдин сөзүнө таандык, өмүр жөнүндө ой толгоо деген оон дал ушул таризде жаралса керек. Өткөн күндү карап көрсөң азгана, жылдары жылып жыл кошулду жашыма. Улам келип улам барат бөксөрүп, өмүр аттуу өтө кымбат казыне. Өмүр аттуу өтө кымбат казыне. Өткөн күнгө күйбө болду көзүбүз, ал күндөрдү дилден болбойт өчүрүш. Ашып пасса бул өмүрдө кубаныч, агудалаш жүрөт туура өкүнүч. Агудалаш жүрөт экен өкүнүч. Бул турмуштан туура сабак алдыкпы, туура тоңуп жансак туура жандыкпы. Көңүлүбүз көп нерсе кеңиренжип, биз турмушка жөн жай карап калдык де. Биз жашоого жөн жай карап калдык де. Билек түбүп бар кезинде күчүбүз, биздин милдет бала чакаң өстүрүш. Жакшы жашап ушул жалган дүйнөдөн, жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз. Жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз. Жакшы жашап ушул жалган дүйнөдөн, жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз. Жарык бойдон өтсөң экен жүзүбүз.